Оңдоп түзөөчү устакана. Дале ушул жерде 60ка жакын адам эң ири көлөмдөгү унааларды ишин колдоп турушат. Кумтөрдө мындай чоң өлчөмдөгү 100га жакын техника бар жана жумуштар күнү түнү токтобойт. Ал эми бүгүнкү күнү кызматкерлер иш нөөмөтүнүн аякташын өзгөчө толкундануу менен күтүп жатышат. Анткени кечинде аларды классикалык жана заманбап концерт күтүп жаткан. Кумтөр кен жерине президенттик Манас камералык оркестры келип отурат. Музыканттарды кенчилер абдан жылуу тосуп алышты. Кен жерине келген 13 санатчынын ар бири улуу тоого алгачкы жолу кадам атташып жана кумтөргө саякат жасоо толугу менен күтүүсүз ачылыштай эле болду. Кислород топот, анын организмге тарашып жетиши 91%. Бул аябай жакшы. Лучше один раз увидеть. Мен уккандан бир көргөн артык болуп саналат. Ооба. Албетте бул бир аз зор сезим. Мен билбейм кандай сөз айтарымды. Деңиз деңгээлинен 4000 метр бийиктикте болуу бул таптакыр өзгөчө сезим экен. Мен бул керемет жерди биринчи ирет көрүп отурам. Таң калып жатам чындыгында. Уюштуруу бардыгы абдан жакшы. Ийгиликтер да мыкты болот деп ишенем. Я первый раз здесь, и для меня это... Мен бул керемет жерди биринчи ирет көрүп отурам. Таң калып жатам. Чындыгында уюштуруу бардыгы абдан жакшы. Ийгиликтер да мыкты болот деп ишенем. Тоже крутые. Санатчыларды карьердеги бийиктен караган самосвалдар оюнчуктай көрүнгөнү көңүлдөрүн бурду. Андан кийин алар устаканага келишкендей тоодой болгон унааларды карашып, көргөн көздөрүнө ишенбей турушту. Ал унаалардын дөңгөлөгүн диаметри эле 3 метр, күйүүчү май куюучу челеги жана ири алдыңкы жагы менен 200 тоннага чейин топурак ташый алат. Первый раз попали сюда, это уникальная возможность. Биз бул жака келдик. Бул уникалдуу мүмкүнчүлүк. Балким мындай бийиктикке чыгууга жана ири техникаларды көрүүгө өмүрдө бир гана жолу мүмкүнчүлүк берилет. И вот такая техника большая, вижу первый раз в жизни на самом деле. Ар бири кийин үйлөрүнө келгенде таң калгандарын көргөзүш үчүн мындай ири унаалардын жанында сүрөткө түшүп жатышты. Санатчылардын айрыкча кен жеринде ушундай гигант техникалары жана оңдоп түзөөчү жайлары тууралуу суроолору да көп болду. Алардын ичинде бул чоң техника кантип ушундай бийиктикке чыга алат жана аны башкаруу оор болсо керек деген суроолорго да жооп алышты. Но управляется очень легко. Башкаруу абдан жеңил. Бул жерде бардыгы гидравлика толугу менен жабдылган. Тагыраак айтканда жеңил унаа сыяктуу эле. Болгону көлөмү гана абдан чоң. Негизинен ушунчалык жеңил башкарылат. Отдельно двигатель привозится. Кошумчалай кетчү нерсе кыймылдаткычы өзүнчө, кабинасы жана алды жагы өзүнчө келет. 3 бөлүккө бөлүнөт. Андан кийин гана баары бул жерде топтолот. Айрыкча алтын ылгалоочу фабриканы кыдыруу өзгөчө таасир калтырды. Анда атайын тегирменде миңдеген тонна кен майдаланып, бир аз гана баалуу дору алтын, күмүш эритмелери жана башка баалуу металлдар бөлүнүп алынат. Бул эритме Кыргызстандын экономикасынын флагманы болгон көп миңдеген коллективдүү ишкананын эмгектеринин натыйжасы болуп саналат. Музыканттар кен жеринин эң кооз жери болгон Петров көлүн көрүп келишти. Кышында көл тоңуп калат жана бийик тоонун арасындагы көз сыяктуу жомоктогудай көрүнүп турат. Вот это все белое, оно сейчас замерзшее. Мына ушул ак күзгүдөй тоңуп турган Петров көлү. Эгерде ушунча бийиктикти жана температураны эске алсак, бул жерде балык жок. Анткени жыл бою муздак. Бирок мында окумуштуулар тапкан микроорганизмдер бар. Микроорганизмы, которые здесь находили ученые. Маанилүү күн аяктап баратса дагы деңиз деңгээлинен 4000 метр бийиктиктеги эстен кеткис саякаттын талкуулары уланып жатты. Президенттик камералык оркестрдин санатчылары балдары сыяктуу бийик тоодогу ишкана менен таанышкандарына суктангандыктарын жашыра алышпай жатышты. Кумтөр кен жериндебиз. Чындыгында керемет сезим ичиндебиз. Бардыгы абдан ушунчалык көлөмдүү. Эч качан мындай кооздукту көргөн эмесмин. Келгениме кубанычтамын. Кыскасы баары жакшы. Аркар-кулжа көрдүк. Алар адамдарга жакын жүрүшөт экен. Абдан таң калдым. Музыканттарды айрыкча жаратылышка болгон аяр мамиле жана өндүрүш кызматкерлеринин техника коопсуздугунун катуу сактаганы таң калтырды. Техника коопсуздугу боюнча инструктаждар шаардан чыккандан баштап күн бою уланып жатты. С того момента все время
сохраняем технику безопасности. Ошондон бери жолдон дайыма техника коопсуздугун сактап келатабыз. Келгенибизден бери өзүбүздү кандай алып жүрөбүз, эмне кылабыз баардыгын айтып турушту. Башкача айтканда адамдарды сактап коргоп турушат экен. Делать, то есть люди стараются, видимо, сберечь людей. Кыргыз Республикасынын эл артисти Эрнис Асаналиевдин жетекчилиги алдында өткөн Кумтөр кен жеринде өткөн биринчи концерт жогорку искусство реалдуу бийиктикте деген девиз алдында өтүп, компаниянын кызматкерлери үчүн эстен кеткис окуя бойдон калды. Люди, которые работают на таком отдаленном производстве. Мындай алыскы ири өндүрүштө иштеген адамдар дайым эле театр же филармонияга барууга мүмкүнчүлүктөрү боло бербейт. Иштин жыш графиги, нөөмөт арасы, өргөөлөрү болсо үй бүлө маселелерине арналат. Анын үстүнө жумушчулардын көпчүлүгү аймактарда жашашат. Ал эми сапаттуу өзгөчө концерттерге барууга жөн гана убактылары жетишпейт. У них просто нет физической возможности. Виолончелист Баян Дөөлөтканова президенттик оркестр түзүлгөндөн бери эмгектенип келет. Музыка менен алектенгенине 10 жылдын жүзү болду. Адегенде атасы алгачкы ирет музыкалык окуу жайга алып келгенде ал музыкалык аспаптар эмне экендигин деле түшүнчү эмес. Мугалим кыска угуп көргөндөн кийин дароо эле Баян виолончелин ойнойт деген чечим чыгарган. Педагог посадил за... Адегенде мугалим аспапты берип отургузганда мен ыйлап жибергем. Ушунчалык кыйын болгон. Мен бул аспаптан коркком, себеби өтө чоң болчу. Бирок дале ушул мугалим Федор Федорович Якунин мага музыкага болгон ышкымды ойготуп, эмгекке болгон сүйүүмдү көргөзгөн. Бирок анда Баян 10 жыл өткөндөн кийин атактуу оркестрдин курамында Бийик тоодогу кен ишканасынын ашканасында музыканы созолонтуп ойноорун билген эмес. Адегенде бир аз толкундануу болду. Ал бир кезде корккон чоң музыкалык аспапта деле болгон жок. Виолончель санатчысы көптөгөн залдарда кылдарын чоюп созолонтуп келген. Чындыгында бул ирет Баян гана эмес, оркестрдин бардык артисттери өзгөчө сезимге оронуп турушту. Музыканттар скрипка, виолончель жана контрабас сыяктуу деңиз деңгээлинен 4000 метр бийиктиктеги Кумтөр ишканасында адаттан тышкары өзгөчө созолонуп жатышты. Музыканттар даярданып турушканча ишкананын чоң ашканасы дароо эле концерттик залга айланды. Көрүүчүлөр ыкчам орун ала башташты. Ачылыш сөзү жана дирижердун таякчасы шилтенип, музыканын ыргагы жаңырды. Алгачкы нотадан баштап санатчылардын толкундоосу созолонгон музыканын ыргактарына аралашып кетти. Алгачкы бир канча композицияны зал жымжырттык менен кабыл алды. Андан кийин музыканын касиети бардыгынын көңүлүн көтөрдү. Дүйнөгө белгилүү мелодиялар көпчүлүккө тааныш болуп чыкты. 1 сааттык концерттин аягында зал толугу менен туруп алып алкыштап, артисттерди бир канча жолу кол чабуулар менен чакырып жатышты. Мы вообще очень благодарны. Такого масштаба концерт классической музыки на руднике Кумтор первый раз. Наши сердца раскрылись. Это очень также благотворно влияет на эмоциональное состояние наших трудящихся. Просто изумительный концерт. Столько эмоций, все переполнено, просто чудо. Услышать лучший... Менин оюмча республикалык эң мыкты камералык оркестрин жакындан жандуу угуу бул эң баалуу белек болду.
Концерттен эң жагымдуу эмоцияны аудитория гана албады. Музыканттар өздөрү дагы көрүүчүлөрдүн кабыл алуусуна абдан ыраазы болушту. Залдын алгачкы алкыштары жана колдоосунан кийин санатчылар жолдогу чарчоолорун жана мазмундуу саякат программаларын унутуп, музыканттар ырахат алуу менен ойноп жатышты. Мы же даже не ожидали, что здесь такая благодарная публика. Они... Биз ушундай бир жаркын маанай аудитория бар экендигин күткөн эмеспиз. Алар ушунчалык кызыгуу менен көңүл коюшту. Бул жөн гана мактоо эмес, болгон чындык. Бул аура, биз сунган энергия бардыгы алкыш жана кол чабуулар менен кайтарылды. Менин оюмча бардыгы ойдогудай ишке ашты. Криков «Браво!» Мне кажется, это все вот это вот состоялось. Бул Кенжеринде биринчи жана акыркы жолку концерт эмес. Оркестр санатчылары дагы жаңы программа менен келүүгө убада беришти. Музыканттар айткандай, алардын жаңы көрүүчүлөрү Кумтөрдүн кызматкерлери. Алар өз өлкөсүндөгү болгон иш сапарлары, бийик чокулары жана мөңгүлөрү деңиз деңгээлинен 4000 метр бийиктик эч качан эстеринен кетпейт. Ал эми бул концерттен алынган жан дүйнөнүн таасирлери ишкананын бардык жеринде айтып бүтө алышпай кечинде да таң атпайда уланып музыканын касиети арбалып баратты.